Салам достар, мен уникалдуу коуч Зузу Качиева. Анда мен сизе бүгүн ийгиликтин 7-ачкычын карап кетели. Темасы болсо ден соолук. Алдын ала лайк сураймын жана видеону аягында комментарий жазып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Чоң рахмат көңүл бурганыңызга. Анда мен сизе ден соолук жөнүндө сүйлөшүп кетели. Ар бир ийгиликтүү же белгилүү адамдар жашоосун эгер карап чыксаңыз, сөзсүз туура тамактанат, сөзсүз спорт менен алек болот, сөзсүз эс алууга убакыт бөлөт. Эмне себептен? Себеби ал ийгиликтүү адамдар билишет, ден соолукту жоготкондо гана дарылоону эмес, ден соолук бар кезде аны профилактика кылып, колдоп, кармап калуу. Себеби ден соолук жоголгондон кийин дарылаган эмне үчүн эффективдүү эмес? Дары-дармек бир жагынан бизди аяктырат, бир жагынан бизге зыянын келтирет. Ар бир дары-дармек химиялык заттардан жасалган. Ал биздин денебизге жат нерсе, биздин денебиздеги керексиз нерсе. Ошондуктан ооруну басып коюш үчүн эле колдонулат, бирок түп тамыры оорунун негизги эмне себептен болуп атканын айыктыруу үчүн эмес. Ошондуктан бүт ийгиликтүү адамдар профилактика менен алек. Профилактика деген эмне? Бул сиздин азыр жаштыгыңыз бар кезде, ден соолугуңуз бар кезде, бүгүндөн баштап сиз өзүңүзгө туура мамиле кылып баштайсыз. Себеби бул дене бизге бекер берилген. Туурабы? Жаратканыбыз бизди жаратып туруп, денеге керектүү нерсенин баарын берген. Абаны, сууну, тамак ашты, жер жемишти, анын баардыгы биздин денебизди азыктандыруу үчүн, кармап, бекемдөө үчүн жана денебизге керектүү нерселер бар болуп туруу үчүн берилген. Ошондуктан биз эгер ийгиликтүү болгубуз келсе, анда ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек. Ден соолугубузга кантип кам көрсөк болот? Мисалы алсак, эгер сиздин атыңыз бар дейлик, ал атыңызды сизге бир киреше алып келгүдө, жорголоп, жарыштарда катышып, сизге пайдасы болуу үчүн аны сиз багасыз. Бирок сиз эгер ошол атыңызды күнүгө шоколад берип, кока-кола берип, абдан майлуу тамак ашты күнүгө 3 маал берип, андан сырткары алкоголь ичимдик берсеңиз, чипсыларды бере берсеңиз, таттуу-паттуу, атүгүл баарын бере берсеңиз, кандай деп ойлойсуз? Бир ай өтүп өтпөй эле сиздин атыңыздын абалы кандай болот? Ат чындап эле жорголоп басабы? Чындап эле жарышта уталабы? Көрдүңүзбү? Бул мисал көрсөтүп турат. Канчалык адам эмес, жаныбарга эле биз ошондой мамиле кылсак, жыйынтыгы кандай болот? Бирок эгер биз атка учурунда суу берсек, арпа, жем, ал жеген тамагын билип, ага булчуң, күч-кубат бере турган тамагын берсек, жана аны машыктырсак, ошол сыяктуу биз дагы биздин ийгилигибизге салым кошуу үчүн биринчи кезекте биз ден соолукка салым кошушубуз керек. Жаш кезибизде биз бир 15 жаштан 35 жашка чейин такыр ден соолугубузду ойлобойбуз. Ал маалда эмне тамак бар болсо ошонун баарын жей беребиз, эмне ичимдик бар болсо ошонун баарын ичип көрө беребиз да. Ден соолуктун бузулганын биз 35, 45, 55 андан нары картайган сайын сезе берет экенбиз. Ошондуктан эгер биз азыртадан ден соолугубузга туура мамиле кылсак, бул биз келечекке болгон инвестицияга салыштырса болот экен. Инвестиция эгер сиз азыртадан туура тамактанып, суу, минералдык суу ошолорду берсек, биз келечекке инвестиция кылган болот экенбиз. Биз көп нерсе маани бербейбиз. Эмне бар болсо ошону жегенге умтулабыз. Бирок биз денебизди түшүнгөнгө, денебизди эмнени каалап, эмнени каалабай жатканы маани беришибиз керек. Башка бирөө жебей койсом тарынат, ошон үчүн жешим керек эмес.
мен ден соолугумду кам көрүшүм керек. Мен ден соолугум бардыгынан маанилүү. Башка бирөө берсе ос тийип койсок болот. Кыргыздарда сонун нерсе бар, ос тийип коймой. Бирок биз көбүн эсе бирөө басым кылса ошого бат эле алдырып коебуз. Бирок биздин маанилүү нерсебиз бул ден соолук. Ошондуктан бүгүндөн баштап сиз ден соолугуңузга инвестиция кылыңыз. Оруп калганда гана дарылаш үчүн эмес, ооруй электе эле профилактика кылыңыз. Буга эмнелер кирет? Биз ушундай жаралган экенбиз, дене кыймылдаган сайын жашарат экен. Башкача айтканда, биз кыймылдаган сайын эски клеткалар өлүп, жаңы клеткалар пайда болот экен. Биз суу ичкен сайын, бул чийки, таза суу, эч нерсе кошулбаган, шире, газ жана башка нерсе кошулбаган сууну ичкенде гана биздин ички органдарыбыз тазаланат экен. Башкача кантип тазаланат? Мисалы, биз бир идиштин ичин жууш үчүн капкагын ачып, жууп, кургатып, анан капкагын жабабыз. Өзүнөн өзү жуулуп калбайт. Биз иче карыныбыз, ашказан өпкөсү чыгарып жуубайбыз да, туурабы? Ошондуктан биз таза суу ичишибиз керек. Таза суу барган сайын жууп тазалап, анан туалетке барганда ал таштандылар чыгат, алып чыгат да. Ошон үчүн канчалык маанилүү. Чай, кофе, кола жана башка ичимдиктер, алар эч качан жуубайт. Аларды биздин денебиз тамак аш катары кабыл алат. Аны тамак аш деп, бир гана кандай тамак аш, суюк тамак аш деп кабыл алат. Бир гана суу, ушунчалык кереметтүү суу жаралган, бизди ошол гана сыртыбызды да жууп тазалай алат, ичибизди да органдарыбызды жууп тазалай алат. Ошондуктан чоң киши 2,5 литрден 3 литрге чейин күнүнө биз ичишибиз керек. Эгер сиз суу ичип көнбөгөн болсоңуз, анда 1 литрден баштасаңыз болот. Күнүнө 1 литр ичиңиз, bir жумадан кийин 1,5 литр ичиңиз, дагы bir жумадан кийин 2 литр ичиңиз, ошентип азыстан көбөйтсөңүз болот. Көпчүлүк айымдарда бир жаңылыш ой бар. Мен суу ичсем эле шишип кетем деп. Албетте, шишип кетесиз. Себеби сиздин организм суу алып көнгөн эмес. Дайыма эле чай, кофе, шире, башка ичимдиктерди ичип бергендиктен суу келсе сүйүнгөндөн организм аны сактап калат экен, чыгарбай. Анан да башка учурда бербей коет деп корккондуктан. Ошону сактап калган үчүн биздин денебизде шишик пайда болот экен. Эгер биз бир күн шишибиз, 2 күн шишибиз, бирок күнүгө ошончо суу берсек, 2,5-2 литр суу берип турса, организм түшүнөт экен, бул суу улам-улам келип турат экен, буну чыгара берелик. Бул чыга берсин деп чыгарып баштайт экен. Ошондуктан биз өзүбүздү суу ичкенге дагы адат кылышыбыз керек, көндүрүшүбүз керек. Азыр суусаса эле бир ичимдик алабыз, сөзсүз таттуу-паттуу кошулган кола, пепси, фанта деги айтып отурсаң эмеси көп, түрү көп. Бирок анын баары суусундукту ошол замат кандырганы менен организмдеги суусундукту кандырбайт. Бир гана суу кандырат. Калган суудан тышкаркынын бардыгын организм суюк тамак катары кабыл алат. Мына, анда эмесе биз билдик, кыймылдоо канчалык маанилүү. Ошондуктан кыймылdoого эмне кирет? Мен көп видеолорумда айтам, бийлөө, аэробика, зумба бии, жөн эле көнүгүү жасоо, кыймылдоо, басуу ордубуздан эле, ушунун бардыгы кыймылга кирет. Же болбосо сыртка чыгып, басып келүү жарым саат күнүнө, жатарда болобу, же эртең менен турганда болобу, же болбосо иштерибиз менен бир жака барсак, жарым жолду унаа колдонуп, жарым жолду атайын жөө басып, денебизге кыймыл жүрсүн деп. Демек, кыймыл аракет, туура тамактануу жана суу. Туура тамактанууга эмне кирет? Туура тамактануу дегенде биздин порциябызда жашылча жана мөмө, жемиш көп болуш керек. Жалаң камыр, ун, шекер, туз, бул 3 апапак уу деп коет экен. Бул шекер, бул ун, бул туз. Эгер биз тузду көп колдонсок, ашыра чап, даамы чыксын деп,
унду, камыр, нанды көп колдонсок, шекер, ар бир нерсеге шекер кошо берсек, чайды шекерсиз ичпесек, ушул 3 у бизди жөн эле ууландырат экен. Келечекте сөзсүз ден соолук начар болгонго алып барат. Ошондон азыртадан азастан өзүңүздү көндүрүңүз. Шекерди азыраак ичип, анан бир күнү такыр ичпей койгонго. Унду, нанды азыраак жеп, биринчи бир тилимден ар бир тамак жеген сайын. Анан бара-бара нансыз эле тамак жесе, организм тоюп баштайт. Организмге өтө көп нандын кереги жок. Бул жөн гана адат. Биз кичке чагыбыздан адат кылып үйрөнүп калганбыз. Нансыз болбойт деп. Нансыз эчтеке жебейбиз да. Бул жөн гана адат. Биз эмнени адат кылсак, ошо сыяктуу эле бул нерсени да адат кылсак болот. Нан жебей дагы адат кылса болот. Организм өлбөйт нансыз тамак жесе. Камырсыз, нансыз, бирок ошонун баарын мен айтып атканда, биз албетте фанатик болбойбуз. Фанатизмге чейин барбайбыз. Мен дагы тең салмактуулуу деген видеом бар, ошо ийгиликтин сыры. Ошол видеомдо да сүйлөгөм, канчалык тең салмактуулук маанилүү деп. Бул жерден да тең салмактуу болобуз, ар бир нерсени азыстан үйрөнөбүз, келечекте анан биротоло адатка айландырабыз. Мына бүгүн ушундай маалымат менен бөлүштүм. Эгер сиз ийгиликтүү болгуңуз келсе, бүгүндөн баштап ден соолугуңузга кам көрүңүз. Достор, мына ушундай пайдалуу, керектүү маалымат менен сиздер менен бөлүштүм. Ушунчалык үмүттөнөм, сиз дагы көп пайдаларды аласыз деп. Сөзсүз комментарийде бөлүшүңүз. Ден соолук үчүн дагы эмнелерди сиз кылып жатасыз. Анда мен эмки видеолордон көрүшкөнчө жакшы калыңыз.